Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli jamoat, shu hozir payg'ambar sollallohu alayhi vasallam peshin namoziga kelib shunday qiziq voqea bo'ldi. Peshin namoziga azon aytdi, sunnatni o'qidik. Sunnatni o'qib bitgandan keyin bir qancha vaqt araliq bo'lib qoldi. O'sha araliqda o'tirib, undan keyin bir o'zimizni yashagan yerda bir yosh bola bor, Qozog'istonlik bir yosh bola. O'sha misk sotadi. 5 riyaldan 5 riyal degani bu 100 so'm, 110 so'm, 115 so'm tegiga qoladi. Lekin o'sha miskni olib bir o'yinga kelib turib, o'sha miskdan surtib olib namoz o'qiydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnati deb. Ondan keyin janımdagilarga biri janımda o'tirganlarga surtdi, bu yoqqa surtdi. Ondan keyin turib, keyingi saplarga o'tib bir qancha bir 100 adamga жетпеген адамға қысқаша 50-ден көп адамға сүрттім да ошол мискке. Андан кийин эң таң калышуусу ошол миским кичине лыгманчалык эменин ичинде болсо келип туруп карасам такыр азайып атыптыр да. Бул дагы бир Аллах Таала берген берекелүү пайгамбар салсам шаарында ошол жерге берекесин чачып койгон дегенде ошол берекесинин себеби. Андан кийин азан болду. Азандан кийин намазга турдук. Намазда турдук, фарз намазын окуп бүттүк. Фарз намаздан кийин бир канча убакыт отурдук. Жаназа намазга жарыя болду, жаназа намазы деп. Ошол сиздерге да бир айтарым, эгерде ушул жерге келип калган болсоңуздар, пешин намазы болуп, кайсы фарз намаздан кийин болсо, дароо сүннет намазга турганга аракет кылмаңыздар. Эгерде жаназага жарыя болгон болсо, анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, эгерде кимдир бирөө дейт жаназа намазга катышкан болсо, жаназа намазы ага бир кырот сабап берилет. Кырот сабабы дегени бул Ухуд пайгамбар салсам Ухуд менен мисал кылганда, ошол Ухудду көрдүңөрбү деп сахабаларга айткан, ошол Ухудчалык сабап берилет дейт. Эгерде жаназанын ээрчип кабырга чейин барып туруп, ошол коюлган жерге барып туруп көмүшкөнгө жардам болгон болсо, дагы бир кырот сабап берилет. Эми Ухуд тоосунун өлчөмү, Ухуд тоосунун мен сіздерге бұл жақта видеоға түштағам. Ұзындығы 7 километр, биіктігі 1000 қанша метрда, биіктігі 1000 қанша метр, мысалы. Ошончолук алтындан, ошончолук алтынды садака берген деген сабапка ээ болду. Андан кийин сүннөттү окудук. Сүннөттү окугандан кийин оң жагында бүлү бир акебиз отурган экен. Андан кийин ошол айтат да, жанагы мискти айтат, сен дейт, кайдан дейт ал миск. Андан кийин бир аркамдан бир пакистандык келди да, ал айтат, ошол мисктин атын айт мага дейт. Себеби дейт, сен ошол мискти сүрткөнүңдөн кийин бүт дейт, мына биздин тегерегибиз дейт, житка бөлөнүп калды дейт. Бул да бир башкача жит болду да дейт, баягы кишинин жүрөгүн жийип калыптыр. Андан кийин айтат, дуа кыл дейт, бизге дуа кыл дейт. Андан кийин мен деле кыжалат болуп кеттим, өзүмдөн чоң киши дуа сураган, эми Аллахтын эмеси менен деп бисмилла деп дуа кылып баштадым. Дуа кылгандан кийин ушундай сөздөр чыгат десеңиз, мисалы мен өзүм акылымда жок, башымда жок, оюмда жок нерсе, бул дегени Аллах жүрөктөн чыгарган сөздөр экен да, иншалла. Ошондой дуа кылсам баягы киши өтө таасирленип, ыйлап дейт, дуа пата кылып айтмакчы, бул сенин мискиндин жити кандай бир башкача деген. Мындан айтар максатым, эгерде сиз кандайдыр бир садака чыгарам деген болсоңуз, эгерде сиз ошол садаканы Аллахтын ыраазылыгы үчүн болсун, кылган болсоңуз, ошол 100 сом болсун, 200 сом болсун, аз болсун, көп, мисалы, көп болсо эл көрсүн үчүн болуп калган болсо, анын эч кандай пайдасы жок. Эми өзүңүз ойлоп көрүңүз, мен ушунчалык кичине мискти жөн эле оюмда жок эле, Аллах жөн эле ихлас менен кылып койдум. Бирок канчалаган адамдар ушул нерседен таасир алып туруп, мындай айтмакчы, менин кылган садакамдын Аллахтын ыраазылыгы үчүн чын жүрөктөн болгону, эми мен ойлогон эмесмин, болгону бир 110 сомдук, 115 сомдук миск деп. Балким ушул кичине гана садака Аллахтын таразысында башка көп садака бергениңиздерден да мындай айтмакчы, оогураак болот. Анткени биз кичине садака деп ойлойбуз, эң негизгиси ниетке жараша болот да. Ошол үчүн ушул Арафа жакындап атат, мисалы, Арафага жакын ошол күндөрдө Зулкааданын 21 болуп калган. Ошол үчүн садака бериңиздер, жакшылыкка чакырыңыздар, жамандыктан кайтарыңыздар. Андан кийин мен ушул Арафа күнү боюнча маалымат калтырып кетем.
ошол маалыматты, ушул видеону жакындарыңызга таратыңыздар, группаларга, өзүңүздүн бир туугандарыңыздын баардыгыңыздарга группаларга ошого таратыңыздар. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Мен ядулу алал хайр", кимдир бир адам жакшылыкка себепчи болгон болсо, мындай айтканда түрткү болгон болсо, себепчи болгон болсо дейт, ошол адам кылган жакшылыгы кемибей, ошол жакшылык кылган адамдын сообу кемибей, ошо жакшылыкка үндөгөн адамга ошончолук сооп жетет дейт. Эгерде сиз бир адамга бир жакшылык кылып койгон болсоңуз, мисалы бир группага жөнөттүңүз, 100 адам ушул нерсени көрүп угуп, ошол жерден мисалы бирөө 100 000 садака берген болсо, сиз ошол садакадан да анын садакасы, берген садакасы сообу кемибей, сиз да ага шериктешип болот. 1 сом болсун, 2 сом болсун. Себеби сиз ойлогоңуз кичине садака болуп калды, же мен эч нерсе кылбай калдым. Шайтан ихлана бизди ушундай баягыдай жакшылыктан, ушундай нерселерден, мындай колдон келишинче тыят.